Biz Акылбек Сөнбешке да суроо бергенбиз. Азыркы күндө биз бардык ушул жерде депутаттар мектептер боюнча, бала бакчалар боюнча айтып атабыз. Бүтүрсүн деп. Туура, кээ бирлерин планга кирди быйылкы жылга. Бирок кечээ күнү мага 100дөн ашык компаниялар кайрылды, куруучу компаниялар. Өкмөттөн ошо конкурстан утуп алган, 2 жыл болуп калган, 1,5 жыл болуп калган конкурстан утуп алган иштери боюнча биз аягына чыгара албайбыз. Анткени баа өсүп кетти, 2 эсе, 2,5 эсеге өсүп кетти деп айтып жатат. Эгерде ошондой боло турган болсо, алар курбайбыз деп атат. Если курбаса, сентябрда бир да мектеп ачылбайт. Акылбек Сөнбекчи өз сөзүндө айткан. Туура, баалар өстү, стройматериалдар көтөрүлдү. Ошого жараша биз көбөйт беребиз деген. Если алар көбөйт бербесе, алар каяктан салат? Асмандан салабы? Сала албайт да. Ошондуктан ошону протокол тапшырма берип койсоңуз аткаруу бийлигине, урматтуу төрага. Жана ошондой эле алардын чындыгында көтөрөбүз дегенде баасын көтөрүп берсин. Болбосо биз бербейбиз десин да башкадан конкурс өткөрүшсүн. Андай болбосо эртең биз ушул жерде көтөрүп жаткан бала бакча боюнча, ошол эле мектептер боюнча эртең сентябрда бир да ачылбайт. Азыркы күндө бир класста 60-тан 70-тен балдар окуп жатат, эң көбү. Эртең ошол боюнча калып кетет. 3 миллиардка көтөрдүк, 2 миллиардтан деп айтты, ал эч нерсени чечпейт. Ушуга дагы көңүл буруп кошуп бериш керек. Урматтуу төрага ушуну протокол тапшырма берип койсоңуз. Президенттин өкүлү сиз да ушуну жазып алсаңыз, жеткирип барсаңыз. Бул көйгөйлүү маселе болуп турат. 100дөн ашык компаниялар кайрылып жатат. Чындыгында алар бүтүрө албайт да. Убагында ошол 30 миллионго конкурстан алган, азыркы күндө баа өсүп кетип 45 миллион болуп кетти. Алар каяктан кылат? Андай компаниялар 100дөн ашык болуп атат. 1-2